Кыргызстанда кардарлар көп учурда товардын сапатына нааразы болушат. Анын үстүнө керектөөчүлөрдүн укугу дагы корголбой келет. Анын үстүнө адамдар өзлөрүнүн укугун билишпейт. Кардар менен сатуучунун пикир келишпестиги эмнеден улам чыгат? Кармап калдым. Көпчүлүк учурда дүкөндөрдө мына ушундай текшелерде айнеки диштер абдан жыш болуп, анан четтеринде туруп калган учурда кокусунан кардарлар түшүрүп алышат. Мына ушундай учурда кардар күнөөлүү болобу же дүкөн кызматкерлериби? Эмнеге көңүл бурушубуз керек? Аны караш керек да, кимдин күнөөсү менен ошол болду да. Же чын эле биз болсо сатып алып атканда мындай туура эмес туруп алдыкпы, же атайын түшүрүп алдыкпы, андан кийин айтпай койдукпу, ошону такташ керек. Эгерде сатып алуучунун мындай күнөөсү менен болсо, анда сөзсүз түрдө өзү мындай төлөш керек да. А эгерде мындай мисалы магазин же жана супермаркет туура эмес коюп койду, же ыңгайлуу эмес жерге коюп койду, ошонун баарын далилдеп, андан кийин чын эле супермаркеттин күнөөсү менен болсо, туура эмес жерде турат же коопсуз эмес жерде турат, анда ошо сатып алуучу төлөбөй эле койсо болот. Анткени ошо жана гипермаркеттин же супермаркеттин күнөөсүн далилдеп, андан кийин алар өздөрү төлөш керек да. Эгер дүкөндүн жалпы аянты 100 чарчы метр болсо, демек ортодогу өтүмдөрдүн аралыгы 2 метр болушу керек. Бирок көп учурда бул сакталбайт. Демек сиз өтүп бара жатып, кокусунан түшүрүп алган буюм сынып калса, кардар күнөөлүү болбойт. Себеби эрежелер туура сакталган эмес. Либо же расстояние. Айрым учурда кардарлар дароо эле жабыркаган буюмдун акысын төлөп киришет. Териштирилмейинче дүкөн кызматкери да акы алганга укугу жок. Камералар, күбөлөр бар. Жана текчеде товар кандай турганы да маанилүү. Ал эми азык-түлүктү кайсыл учурда кайра кайтарып берүүгө болот? Сактоо мөөнөтү өтүп кеткен, тышкы кабы бузулган, туура эмес сакталган товардык чектин негизинде кайтарып берсеңиз болот. Ал эми кондитердик таттууларды, жарым-жартылай даяр болгон азыктарды кайтарып бере албайсыз. Ошондуктан сатып алып жатканда сурап, кылдат мамиле кылыңыздар. Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мыйзамдын 55 беренеси бар. Мына бул беренеде сатуучунун жана керектөөчүнүн укуктары тууралуу жазылган. Анын милдеттери жана кайсыл учурда товарды кайтарып берүүгө болот. Бул тууралуу бул мыйзамда окусаңыздар болот. Мисалы, дүкөндүн аталышы, иш графиги, дареги, байланыш номери жана башка маалыматтар жазылышы илиниши керек. Кардар мекеменин сертификаты, уруксаты тууралуу документи талап кыла алат. Ал эми талаптарды аткарбаган сатуучулар Бузуулар кодексинин 293 беренесине ылайык юридикалык тарап 13 000, ал эми жеке жак 3 000 сом айып пул төлөйт. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.